Ошол эле учурда жанында жүргөн жана Иса Өмүркулов дегенге абдан нааразы болуп калдым. Ушул эле айылдын Ысык Ата району Чүй, Кең Чүйдүн уулу кулуну ошол кишиче ушунча жыл жанында арам болуп жүргөндө мен абдан таң калдым да. Өзү таза экен. Кече мына интернетте чыгып атат. Иса Өмүркуловдун 1000 жылкысы Кочкордун жайлоосун тебелеп өттү эле, жайытыбыз талкаланды деп. Бул факт. Потому что мен өз көзүм менен барып көргөм. Карагай булак деген айылда Ысык Атада 3 сарай бар. Меринос коюнан 2000ди кармайт, Кисар койдон 1000ди кармайт, 1000 жылкысы бар экен, чын. Бул кимдин акчасы? Бул эл журттун акчасы. Ал бизнесмен эмес, өмүр бою бийликте жүрүп байыган, биздин жон терибизден шыпырып, шылып атып топтогон байлыгы. Аны эмне карашпайт? Бул мисал үчүн Алипбек Жекшенкуловдун учурунда баласы хулиганчылык кылып, атасынын пистолети менен башчылык кылды эле, Алмаз Шаршенович ордуна койгон. Ошол кылган иш үчүн. Анын баласы служебный мэриянын машинеси менен барып туруп 3 адамдын өмүрүн алды. 3 адамдын өмүрүн, балдарды жетим калтырып, ата-энени сыздатып. Карапайымга шаардын айланасында, ак өргө, ак ордо, биякча Сокулук тарапта ушундай бир 4 комната бөлмөсүн менчиктештире албай, жерге жетпей жүргөндө Алмаз Шаршеновичтин аркалуу жарыяланган мораторияны жер боюнча көзгө илбей туруп Ататүрк паркын тоногон саткан Иса Өмүркулов. Эмне үчүн жооп бербейт ага? Мен ошол кишиге абдан нааразымын. Бүгүнкү күндө мына ак үйдү чын-чынын алганда чимкирик тагылдык, какырык тагылдык, баягы ачуу сөздө да арам жок, кечирип коңуздар, ак үй эмес, бог үйгө айланып калды ал 3. Кадыр баркы кетти. Ушул жерде биздин тарапта турган 5 гана киши, биздин тарапташ мына Анвар байке, Асел эже, биздин Карамат эже, Мадимин байке, ошолордун аркасынан ак үй болуп турат. Чын-чынын айтканда. Калгандары бүттү. Баарыбыз көрдүк кимдин ким экенин. Улуу элде бизде Кыргызда катуу бир жөнөкөй намектор болгон да. Мына биз баягы эт таласында чоңойгон балдарбыз. Ар бир устакан, өзүңүздөр билесиздер, сый, жай, ордорду менен берилет. Ар бир улуу киши устакандан таңылып калат. Кээ бирөө сакал коюп алса тигинден улуу деген менен устаканды тартканда тигил улуу экени билинип калат. Илгери күнжилик дегенде ал устаканга тартчу эмес. Күнжилик бир айылда бир конок тосулса, күнжиликти тартканда ошол күнжиликти алган киши куйгунтук алдык деген түшүнүк болчу. Мени бул айылдан көчүп кетсин деген намектү берди дечи, күнжилик менен. Мен Иса Өмүркуловго күнжилик тартуулайт элем. Чын. Ага караганда мына түндүктөн болсо да биздин эжелерибиз ыраазымы мына өзбек калкына булат Анвар байкебиз. Бир тууган кишибиз, канча жылдан бери баягы каныбыз биригип калган. Ыраазымын, абдан ыраазымын ушул кишилерге. Кандай болсо дагы өзүнүн позициясын бербей, таза экенин, ак экенин көрсөтүп жатышат. Ошол Иса Өмүркуловго караганда ушул кишилерге учат тартканга милдеттүүбүз ада бу. Чын-чынында.